Тез жардамга муктаж учурда кабыл ала турган оорукана. Бул жер абсолюттук түрдө акысыз. Баарын акысыз кабыл алыш керек. 7 ай мурда тагыраагы 25-июнь күнү Бишкек шаарындагы Далучул 3-балдар ооруканасына биз келип берүү тартып кеткенбиз. 39 000 жактыруу болуп, 18 000ден ашык комментарий жазылыптыр. 901 000 киши көрүптүр да. Эми азыр жүрүңүздөр, чогуу байкайлык кандай өзгөрүүлөргө барды бул мекеме. Бишкек шаардык 3-балдар ооруканасынын босогосунда турабыз. Бул коросунан киргенде эле бизди 20 сом менен тосуп алды. Узиге канча алды? 150 бердим. Канча сом алды сизден? Барда 200ден ашык алып берди. Азыр акчасын берип коюңуз, акчасын алдырып. Мен албасам кайсы акчаны бериш? Кээде машина менен киргенде дагы акча алышат. Не дейсиң? Жуму эми сен акча аласыңарбы? Алган Бул жактын 250 сом берип коюңуздар. Эмнеге бере албайт ал жакта? Ушундай эле врач. Жетекчи катары кандай деп айтасыз азыр ушуга? Я буду разбираться. Яшка салат. Яшиктеги акча кайга түшөт? Яшктагы кассага түшөт. Кайсыга? Бухгалтерияга ушул жактан акча чогултасызбы? Жок, акча бухгалтерияга чыгынбайт. Жок, бухгалтерияга түшөт деп атпайсызбы? Сиз барып сатып келсеңиз так. Төле бердик, 800 бердик. Кайсы? 200 сом бердиңиз. 800. 800. Биз азыр муну главврачка алып барып берелиби? Өзү койгон мен. Мунун ключи кимде болот? Кимде? Бунун ключи менде болот. Эже, бул жактын 150 сом акчасын берип коюңуз. Мына 150 сомуз. А я откуда знаю? Мен бербесем, ага эч ким бербесем. Мен негизи өзү жалгызбой энем иштебеймин. Биякта пенсионер эже мени көрсөтүп жүрөт, биякта кызым ооруган үчүн. Канчада бердиңиз? Өзүңүз ушундай болуп аткан үчүн деп кызматыңызды таштап кеткенге эркиңиз жетеби? Не жетет? Кеп менде азыр. Сиз сол Балык башынан болуп атат да. А сиз мага доказать этип бересизби, мен бирден биrini салганымды? Гиппократка ушундай ант бергенсизерби? Главный врачу и ошол жакта сүйлөшөбүз. Балдар ооруканасынын башкы дарыгери таптакыр мындан кийин бул жакта коррупциянын кысы да болбойт экен, Ооба. Биздин ишмердүүлүккө ыраазы болуп аткан болсоңуздар, биз сиздерге айтабыз, биз чыгарган жарнамаларга көңүл буруп, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүүнү биз өтүнөт элек. Анткени биздин ишмердүүлүккө түздөн-түз дал ошол жарнама берип аткан мекемелер, жарнама берип аткан биздин өнөктөштөр кызыктар. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман-эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Москвадагы мекендештерге жария. Алыстагы боордоштор, сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасы сонун мүмкүнчүлүк түздү. Улукбектин катталуучуларына ар жекшемби сиздер үчүн тиш жулуу акысыз жана ошондой эле ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1,5 миң рубль. Дареги бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, терапия, ортопедия, ортодонтия, имплантация, брекет система. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Бизде рентген жана консультация акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Эсиңиздерде болсо, мындан 7 ай мурда тагыраагы 25-июнь күнү Бишкек шаарындагы Далучул 3-балдар ооруканасына биз келип берүү тартып кеткенбиз. Ал берүүдө ушул жарандардын, балдардын мыйзамдуу укуктарын тебеленип жаткандыгын, мыйзамсыз акча чогултуулар болуп жаткандыгы тууралуу фактылар менен коомчулукка сиздерге бир берүү чыгарганбыз. Андан бери мына 7 ай убакыт өттү. Ошондон кийин дээрлик бизге бул ооруканадан даттангандардын саны кескин түрдө азайды. Дээрлик жок десе болуп калды да. Анан эми азыр
7 ай аралыктан кийин кандай өзгөрттү, кантип бул жакта ошол мыйзамсыз жагдайларды токтото алды деген суроолор менен келдик. Ошондо эсиңиздерде болсо, дал ушул жерде кутуча бар болчу. Могу жерде мыктары калыптыр, анан күрүч калыптыр азыр. Кутуча бар эле, дал ошол кутучада акча салганга кутуча жасап койгон да. Ал мыйзамсыз болчу. Ошол эле учурда бул жерден короодон кирип атканда ар бир автоунаадан 20 сом менен тосуп алчу да. Азыр дээрлик андай көрүнүш байкалбайт. Бул боюнча бизге кат дагы кайрылуу дагы келбей эле. Бул жакта дааратканасынан дагы акча алган көрүнүштөр бар эле да. Азыр бир байкап коелу кандай акыбалда. Саламатсызбы? Бекерми бу жак? Жакшы. Я. Аксыз эле? Мына. Азыр биз эми бул дал ушул оорукана кандай өзгөртүүлөргө барып жатат? Чындыгында эле акча албай калдыбы деген суроолорго жооп катары азыр ичине кирип сурап көрөлү, жүрүңүздөр. Мына бул жак ачык, эч ким тоспойт. Бул коопсуздук кызматы. Аксыз да бияк, байке? Жакшы алып атасыздарбы? Эч ким айтпай эле койсун байке. Мына азыр ичине кирип акыбалды чагылдырабыз. Могу жерге жолдомолорду коюп коюптур, жакшы. Негизи бул оорукана, урматтуу көрөрмандар, балдар ооруканасы Бишкекте бирден бир экстренный случайда мындай бир тез жардамга муктаж учурда кабыл ала турган оорукана. Бул жер абсолюттук түрдө акысыз. Баарын акысыз кабыл алыш керек. Акысыз болуш керек бул жакта. Дал ошол жагдайды биз көрсөтүп айтканбыз. Эми азыр кандай өзгөрттү? Сиздер менен биргеликте ичине кирип таанышып чыгалы. Ошол коррупцияга чөгүп кеткен балдар ооруканасы деп YouTube баракчабызга жарыялаганбыз. Ошондо 39 000 жактыруу болуп, 18 000ден ашык комментарий жазылыптыр. 901 000 киши көрүптүр да. Эми азыр жүрүңүздөр, чогуу байкайлы кандай өзгөрүүлөргө барды бул мекеме. Биз мына дал ушул ооруканага келгенбиз. Азыр ата-энелер дээрлик бул жакта кезек күткөндөр жок эсел экен. Ошондо келип биз биринчи эле бул жактан баштаганбыз. УЗИ 5-бөлүмү. Дал ушул жерден акча алып аткан азыр. Саламатсыздар. Атым Улукбек. Бош элесизби? Киши бар мен ичинде. Сиз жалгыз элеби? 2 киши. Эмечи, бул жакта УЗИ канча сомдон болуп атат? Аз туртуш сразу записываем. Чөп эле алган. Саламатсызбы? Атым Улукбек мен. Сиз атыңыз ким? Назгүл. Уулуңузду алып келдиңизби балдарга? Ооба, бүгүн эле келдик биз. Бул жакта кайсы тармактарында акча бердиңиз? Балаңыз канчада? Баламдын 10-до. Берген жокмун эчтекесине. Биринчи жолу келип атасызбы? Ооба. УЗИге канча сом? 300 сом бердим ошо. Кайсы УЗИге? Бuyakабы? Ооба, детский УЗИге. Балам 10 жашта. 10 жашта да эми. 6 жашка чейинки балдар акысыз экенин билесиз да? Кантип төлөдүңүз? Кайка төлөдүңүз? УЗИсин өзүнө эле бердим. Я. УЗИни өзүнө эле бердим.
Жүрүңүз анда кайра. Базарлыгынчы балам ооруп атат. Жанына ичтик көрсөз. Жүрүңүз ал акчаны өзүнө кантип бересиз? Балдарыңыз айтып атпай жүр деп. Врачка берип койдуңузбу? Калган кимге жүрүп, ошо кылып. Колуна берип койдуңузбу? Неге? Берим да өзүгө баламды тартып ден соолугун карап. Жок, өзүнүн процедурасы бар да, кайка бериле турган. Беткем алсын ошо. Өзү сурадыбы кандай деди? Жок, мен өзүм сурадым, өзүгө акча төлөшүм керекпи деп. Атам балам 10 жашта да уже. Мына. Эми бардык жерде бардык адам бирдей эмес. Жакшы дарыгерлер да бар, ошол эле учурда кайра акча алып аткан дарыгерлер да болуп калат мондай. Жок, тартар. Эже? Урсатпы бирөөңүз турган? Суроонун баарын немеге администрацияга бергиле бар. Жок, ал 300 сом алып турсузго. Азыр бошоңуз анда мейли. Siz Бияқта иштейсизби? Жоқ, мен вообще башка. Бияққа келдиңерби силер? Ким менен? Ата-энеңер мененби? Сиздин кызыңызбы? Бул рентген экен. Кечиресиз, Самат. Ооба. Сиздерге азыр коридордо болуп турасыз, хорошо? Эмесчи, чоңуз канча сом алды сизден? Жок, так. Балаңыз канчада? 2. Аксыз экенин билесиз да? Ооба. Бул рентген акча алып аптыр. Самат өзү. Канча сом каяка төлөдүңүз? Жака төлөгөй да. Балаңыз канчада? Чоң экен, Вас посмотрит, потом если нужно. Ассаламу алейкум айка. Атым Улукбек. Эми больницага алып келдиңизби? Эжеңе алып келдик. Акча бердиңизби, бербедиңизби? Билбейм, азыр кире элекпиз. Эми киресиздер да? Жүрүңүз, мен акчаңызды алып берейин. Акча көп сизде? Акча көп эмес, балам текшерткен алып кетип бираз алган. Башка жагдан, эки жагдан акча сураган жок. Бир гана эмеден, УЗИден. Акча кечти, акча алды болбодубу? Я. Мурда алчу эле? Ошо бияққа албайт деп бияққа келебиз. Алган көрүлөбүз ал. Биз жакта үй жагыбызда бир поликлиника бар, ал ошо алып берет. Канча жолу келдиңиз бияққа? 3-чү жолу келип отурчубуз. Албай калдыбы? Алган көрүлөт мен. Бул УЗИ акысызбы? Аксыз. Сиздерге деле. Дарыгерлерге акысыз. Бирок бияктан 300 сом алып коюп турбу? Билбейт экенмин. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы? Ой, тағы сүртіктер. Сіз кім? Ой, баяғы ызлатып кеткен болады, баяғы таң ақша. Танысында.
Эстей албай атам сизди. Ой, бир завхоз. Бул жактын. Чарба иштер боюнча жетекчи. Баягы Кутуча эмне болду байке Кутуча? Ой, Кутучан. Ой, Кутучал жөнелип турган Кутучосу. Жок, азыр жокпу? Жок калды. Жоголду? Жоголду, ошондо. Келиңиз анда, молодец. Жакшы байке. Ой, эмне бул жактан? Токтотуп койдуңуздар да, Ой, андай жок болчу өзүбүз. Аны ошол моментте калат экен. Киргенде 20 сом менен тосуп алчу эле. Азыр жок. Жакшынака болуп калыптыр. Акча албай калыптыр могу киргенде. Ой, андай башында жок болчу да. Жайым коюңузчу байке. Бар болчу, ошон үчүн келдик да биз. Анан азыр даттануу бул жакка дээрлик түшпөй калды. Анан чын эле өзгөрүптүрбү, кандай болуптур деген суроо менен бир кайрылганы келдик эле. Ошо азыр жакшы, бул жактан кородон акча албайт экен эч ким киргенде. Анан бул жактагы да дээрлик жок. Анан өзүңүздөр гана акча алаптыр, калган баары жакшы. Ой, ким алат экен акча? Азыр аны билбейм мен аны. Эме улук, жүр стан эле сөз койчу. Хорошо, байке, мен биякта элемин азыр. Лаврес кандай? Кандай мындай бирдеке разрешение ушундай. Жок, анда бирдеке сирдикени ойлоп кереги жок байке. Анда главреске менен сөз көзсөң. Ошо главреске келдик азыр. Бир башпага коелу дедик да байке. Кандай болот деп атсам. Биякты билесиңер. Биякка келиңиздер байке. Акча алып атып албайт абы. Эми келдик биз. Биринчи кайрылып атасыздарбы? Эме болбойт. Разрешение эчтеке жок да? Мындай разрешение бирдеке менен Конституция руксат берет байке. Конституцияда жазылуу аны. Оора кылып сиздер деме кылбайлы. Конституцияга жазып койгон. Разрешение болот деп. Всё равно разрешение министерствонун разрешение менен. Министерство алып сиздерге разрешение бериши мүмкүн. Бизге бербейт ал. Министерде келип аткан ушу министерствонун разрешение алып андан кийин. Жок, ал эми сиздердин ички тартибиңиздерге келишет да. Министрликке баш ийген органдар ушундай кылат. Биз министрликке карабайбыз. Говоруша көтбөйлүм анда. Ооба, көтөрүл. Саламатсыздар. Акча албай элеби же алып атабы биякта? Жок, биринчи жолу келдик. Биринчиби? Качандан бери биринчи? Үйлөнгөндөн бери биринчи. Акча алган жокпу? Жок, алган. Саламатсызбы чоңуз? Бул жака канча жолу келдиңиз? Биринчи жолу келип атам. Сиз да бүгүн жалаң баары биринчи келип турбу? Саламатсыздар. Кандайсыздар? Жакшы, кандайсыздар? Тынчылыкпы? Ооба, жакшы. Эмиге бизге даттануу түшпөй калды бул жаккачы. Анан көп адамдардан жакшы пикирлерди угуп атабыз. Бул жакта чындыгында эле мындай реформа болуп, баягы көрүнүштөр жоюлуптур деген сөздөрдү угуп атабыз. Анан өз көзүбүз менен дагы бир көрүп кетели, акыбал кандай экен, башка медициналык мекемелер үлгү алып, ушундай силерди пример катары көрсө болобу экен деген жагдай менен келдик. Жакшы бар, эч ким мындай акча алды деп айтпайлы, бирок УЗИден алып коюптур азыр. УЗИ азыр программа госгарантия менен полный илдик бул жака. Азыр оларды полный программа госгарантия. Ооба. Ар бир өзүбүздө направление бар бул жактан показания. Кээ биркилер келет, повтор. Жүрсөңүз мону. Сиз бул жакта башкы дарыгер, э? Бул жерде бөлүм башчы мен. Башкы дарыгердин өзүнө барып, баяктан дина аласыңар. Могу карындашыбыз 3 сом берип коюптур азырчы. Колуна эле берип коюптур тиги врачтынчы. Станция жазып берди сизге? Эмнеге бердиңиз? Мен бүтпөй эле кеттим, балам анасын тапшырып аткан. Жок, УЗИге эмнеге түшүрдү? Сизди УЗИге. Өзүңүз келип тартырдыңызбы УЗИге? Же врач, кайсы врач жөнөттү? Билсем, бул жактан врач жөнөттү сизди. Кайсы врач жөнөттү? Тиги приемныйга келдик, ошол жакка. Ошо биз шашып аткан, бара беречи. Жок, сиз 3 сом эмне жазып бердиз? Сизге квитанция жазып берет, ошону барып төлөйсүз. Жүрүңүз УЗИден. Жок, төлөп коюптур уже эле. Разборка клаус эже, могу чоң проблема болуп атат. Разборка клаус. Эмне үчүн сиз бердиңиз? Буржан токтогону азыркы мамашага эмнеге 3 сомго УЗИ тарткан? Ал эмне экстренный или жөн эле өзү суранып тапшырды?
Ал болбой сырттан качып атат. Киргизсиз мага. Ким жөнөттү аны? Кайсы врач? Мамашаңыз качып атпайбы? Өзү, значит, өзү атайын суранып тартырган. Качып кетти. Кетип калды. Ал өзү суранып тартырды. Если биз жөнөтө турган болсок, Şu buyaktan приемныйдан жиберип турго. Жок, ал приемный башка жактан жөнөткөн. Көрсү мамашаңыз качып кетти. Значит, өзү суранып тартырды. Анын акчасы бул жака төгүлбөйт, сразу кассага Şu buyakka берип турду. Берет, ага, квитанция жазып берет да. Жок, квитанция бул жака төлөнбөш керек да негизи. Квитанция Өзүнүн процедурасы орду. Мамашаңыз өзү качып кетти. Нуржан токтогулна. Бул жактан болбой качып кетти. Ошонун квитанциясы барбы сизде жазылган? Баарынан алдыңыз банда. Мамашаңыз качып кетти. Жок, ал эми өзүнүн эмесин ойлоп атат да. Квитанциялар сиз буяктан кылып атасызбы? Квитанцияны дагы деле буяктан жазып атасызбы? Квитанцияны булар жазып берет. Потому что биз приемныйдан кеп Улбек. Приемныйдан биз жазып берсек, квитанцияны булар жазат. Мындай пресс-курант бар, бардыгы азыр. Плановый, без направления, өздөрү суранып келген. Тяжелый эмес балдарды өздөрү суранып келген. Немен направление мен вообще плановый больнойлор могу пресс-курант менен төлөйт. А бул кана номери, кана приказын печати. Şu bu жөн эле кагаз мындай мен деле жазып берип койдум. Жок, азыр мен берем. Заведующийден приказ. Ушул вкладыш. Бул только УЗИники да, УЗИге тиешелүү. Жок, негизи квитанция моундай жазылбайт да. Квитанцияны бухгалтерия бул жактын кассасына түшүш керек. Бухгалтерияга врачтар бул жакта бухгалтер эмессиз да, сиз врачсыз. Сиз адамдын ден соолугун карайсыз. Сиз квитанция жазып отурбашыңыз керек да. Кечиресиз, мен сиз менен сүйлөшпөйм. Мына сүйлөшүп бергиле администрация. Сиз башкы Сиз мени допрашивать этүүгө вообще укугуңуз жок. Уруксат алдыңызбы? Уруксаттын кереги жок бекен. Уруксаттын кереги жок, ну также нельзя же анан кийин. Уруксат алыңыз, пожалуйста, тартып бериңиз. Это же азыр ошонун закон бар, өзүңүз билесиздер. Кайсы закон ошо? Айтып бериңизчи. Жок, эми аны эле ошентип бересиздер сиздер. Жок, также нельзя же. Саламатсызбы эже? Саламатсыздар. Бул ооруканадан чыгып келатасыз. Ошо баламды көргөзүп чыгып келатабыз. Жакшы эле болобу? Жакшы. Невропатологко келдик эле, акча алган жок. Жакшы көрүп берди, дарыларын жазып берди. Жакшы, ишиңерге ийгилик балдар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Силерди көрүп турабыз биз дайыма. Макул эже, рахмат. Мыйзам бузулуп аткан, балдардын, жарандардын тепшерип аткан мыйзамдуу укуктарын коргоп ошол жерде фактыларды көрсөтүп бергенбиз. Ооба, туура. Андан бери мына 7 ай убакыт өтүптүр. Салыштырмалуу башка ооруканаларга дээрлик бул жактан мага даттанып түшкөн жок. Көп адамдардан жакшы сөз угуп аттым. Ал жакта баягыдай көрүнүш жок экен, сонун болуп калыптыр. Мен 3 жолу баламды алып бардым. Мен канча жолу анан мен өзүм да бул нерсеге келип, өзүңүз билесиз, көп болуп кеткенмин да. Туура. Анан эми биз дайым эле дарыгерлер же ушул биздин акалачандар жаман деген сөздү айткыбыз келбейт. Биз факт менен биринчи этабында ошол көргөзүп бергенбиз, адамдардын укугу бузулуп, көйгөй бар экендигин ачыктаганбыз. Эми анын жыйынтыгы мына мен ойлойм, мындай пока азыр жакшы эле көрүнүш экен. Баягыдай биринчи келгендегидей акыбал жок. Короодон эле келгенде кутуча менен бир топ жагымсыз көрүнүштөр болот эле да. Анан эми дарыгерлердин баары эле жаман эмес, дарыгерлердин баары эле жакшы эмес да. Туура. Адам бир эмес биз. Ошондуктан биз айткыбыз келет, эми азырынча сиздерде бул көрүнүш алдыга жылыптыр. Башка ооруканаларга салыштырмалуу бизге даттануу бул жактан такыр түшпөй эле. Анан биз дагы башкаларга көрсөтүп, акыбал пример катары сиздерди чагылдырганы келгенбиз да. Рахмат, рахмат. Анан азыр келсек, УЗИден баягы дагы бир эжеден алыптыр, бир 300 сом алыптыр. 300 сом алып, квитанция да бербей, жөнү колуна берип коюптур да. Анан эми ошол жагдайларды да буюрса сиздер жөнгө салат деген ойдобуз. Албетте, албетте.
барып ушундай түзөлүп, барып ушундай жакшы жылыштар болот да. Анан факти менен айтсаңыз да конкреттүү кантип эмнелерди жасадыңыз ошондон бери? Рахмат, сурооңо бузбай угуп отурдум. Да, былтыр келгенимде көйгөйлөр бар эле. Мен жаңы келдимде ошондо айттым эле. Алдан бери жарым жыл деп коелу, грубо айтканда жарым жылдан көп өттү. Биз жаңы министр менен азыркы биздин өзүбүздүн коллективибиз менен аябай дээрлик жакшы иштер жасап атабыз. Биринчи адамдын мамилесине. Бул жерге бизге тойго келбейт да. Тем более ата-эне бала ооруганда өзүң билесиң кандай состояниеде болот. Ошондуктан мен эртең менен келип биринчи жумушту баштаганда 5 минутка деп коет врачтар. Адамга мамиле кылганга үйрөтөм. Жакшынакай кабыл алып, келиңиз, отуруңуз, эмне болду? Ошондой өзүңүздү кармаңыз, карайбыз балаңыз жакшы деп мамиледен баштайбыз. Экинчиден ошо балага туура диагноз койгонго бүт мүмкүнчүлүктү жасадык. Бул жерде Азыр мага келечектеги планыңыздарды азыр токтолуп өтөсүз да. Ошол жерде көргөзүп бергендик, ошол жерде УЗИден акча алып атканды, кандан акча алып атканды, анан рентгенден акча алгандыгы. Азыр мында үстүнөн дагы жанагы ошондо сизге келгенде баягы пресс-курант эски болчу да. Помнишь, эсиңде көргөзгөнбүз. Мына ошондон кийин биз вопросту коюп, эски пресс-курант болуп экен биз көргөзө албадык, потому что журналист деп ошондо биз журналист деп силерге айтканбыз. Туура вопрос берген, ошондо бизге обновленный жаңы утвержденный антимонополия кылып бергиле айтканбыз, ошону кылып беришти. Азыркы күндө биз ошол антимонополиянын утвержденный график менен иштеп атабыз. Ошол эле жайда УЗИге эгерде биздин больница экстренный больницада бардыгы бесплатно. Бала келгенден кийин ата-энесинен бир тыйын албайт. Экстренный үйрөп калып ооруп келсе, күнү түнү айтат, ар бир сотруднигибиз билет. Кокустан эми мүшүрүчтүк 5 кол бирдей эмес. Кокустан андай болбойт. Кокустан алынып калса, чара көрөбүз. Ошол адам кирип ушундай менен алды десе, моментально ошол чара көрөбүз ошол жерде. Аны ачык айкын чара көрөбүз. Ошол ата-эненин алдында чара көрөбүз. Сиз бара бериңиз, анан мен чечип коем дебейбиз. Ошол кишинин көзүнчө, ошол киши көрүп разы болуп кете тургандай кылабыз. Биринчиден. Экинчиден, биздин больницанын постановлениеде жазылып турат. Жөн эле өтүп коюнчу деп план түрүндө келсе, бул пресс-курант катары ошол биздин УЗИ врач көргөзөт. Мына тааныштырат биринчи. Адам билбей калышы мүмкүн. Окубай калышы мүмкүн. Айылдан келиши мүмкүн, туурабы? Ошондо эжеке, байке, экстренный больница бардыгы бесплатно. Анан сиздер жөн эле текшерип койгон, муктаждыгы деле жок лечение, бирок көрүнүп коеюн деп келдим, башка больницадан келсе, мына пресс-курант бар. Ошол пресс-куранттын натыйжасында талон жазылат. Закон түрүндө барып кассага төлөйсүз, квитанциясын өзүңүз аласыз. Кандайдыр бир сурооңуз чыгып калса, ошо квитанция талон биз жазып бергенбиз, закон түрүндө ошону чечесиз. Ушуга жеттим. Ошондой эле рентгенде, ошондой эле лабораторияда. Анан лабораториянын жакшы жеринен мына бир күндө среднем 100 бал менен анын баарын кол менен жасашты да, ручную. Азыр баарын автоматташтык. Автомат аябай жакшы, 5 мүнөттүн ичинде результат чыгат. Болбосо анан 1 саатта чыгат. Ал да болсо бизге жанагы очередтин аздыгы да. Мисалы анализ тапшырып коюп 1 саат күтүп отурушат да. А бу жерде 5 мүнөттө келишет да. Туура да. Андан сырткары ошо могул пресс-куранттардын бардыгын адамдар көрүнө турган оңой жерге орус тилинде, кыргыз тилинде илдик. Анан анда телефондорду жаздык. Кокустан түшүнүгү жок болсо, круглосуточно чалып сурасаңыздар болот. Ушундай ачык айкын иш кылып атабыз, потому что азыр заман мындай да Улукбек, сен туура иш алып барып атасың. Илгери телефон жок болчу. Мобильная связь, монда интернеттер жок болчу. Адамдарды группит этип, акчасын алып койсоң, бирөөсү барат, бирөөсү жетпей калышы мүмкүн да. Азыр андай жок. Азыр моментально ар бир жаран талап кылып калды да азыр. Ошондуктан биз күнүгө мына эртең менен келген бригадага, мына буттуу жерде отурабыз го, баардыгыбыз мусулманбыз, өзүм намаз окуган кишимин. Ай, коруп кула барайын. Бир тыйын сурабай калды, ушу менен заниматься этип кетебиз. Эми Кудайга шүгүр, жылыш бар. Эми 100%ке аракет кылып атабыз, эми ошого жетебиз Кудай кааласа. Ошол жерде жакшы кесе айткансыз. Мына ошол сөзүңүздү биз эми пока что азыр ушундай мындан кийин да ушундай болушун каалайбыз. Мен ушул вопросту министрликке да койдум,
эл үчүн, элдин балдары үчүн биз өзгөрүшүбүз керек, жакшы жака. Кудайга шүгүр, ордубуздан турган жок. Ошондо сизге биринчиден элиме телевидениеден сөз бердим эле. Билесиңерби, албайт деп. Мен сөз берем. Ошону аракет кылып атам. Колуман келишинче кылып атам. Кудайга шүгүр, аракет болуп атат. Ушуну менен такай жазбай барабыз. ММК руководители катары министрге туура түшүнүп, министр пока колдоп атат бизди. Туура түшүнүп, өзү калп айтпаса 4 жолу келип, приемдорго кирип көрүп атат. Эми энеде, азыр аял киши эне дегенде ошо бизге биздин жарандарга, кыргыз элинин балдарына жаңы аппаратуралар. Биз баягы мурунку берилгенде ошо быйыл беребиз деп атат, жаңы УЗИ, жаңы рентген алып келип коюп берди. Мына азыр установить этти, аны көрсөңөр болот, Кудай буйрса. Эми УЗИ алып барат, жаңы наркоз, биз экстренный больницабыз, бизде күнү-түнү операция болуп турат да. Жана аппендицит, андай мындай деген. Ошо жаңы наркоз бере турган аппаратуралар болот. Аны дагы алдык, экөөнү алдык, Кудай буйрса, эми дагы беребиз деп атат. Ошо биз башка элден албай алдыга чыгыш керек аппаратура боюнча. Врачтардын билимин, деңгээлин, мамилесин бул биздикинен. Мен руководитель болуп турганга кепилдигиме берем, ошону даярдап, окутуп, мамиле кылып, адамга жакшы мамиле кылып, баласын жакшынакай сакайтып, ыраазы кылып чыгарып биз бийде турабыз. Ким кандай нарушение кылса, мен 24 саат телефонум бардык жерде бар, ошого жардам бергенге мен даярмын. Дагы тилектин өзүн тилек кылып турам, будан дагы алдыга жылганга аракет кылабыз. Чоң рахмат. Анан бөлүм башчы биз дайыма мындай көрүп калдык. Азыр ушу бөлүм башчы абдан жакшы мындай кичпей дарыгердин бир мындай үлгүсүн көрсөтө турган кызматкерлерди көрүп атабыз да. Ушундай кызматкерлерди дагы да ушундай жакшы министрликке, сыйлыктарга ушундай элге жакшы кызмат кылган дарыгерлер, чыныгы ушундай бир дарыгерлердин кадыр баркын көтөрүп аткан дарыгерлерди биз ар дайым колдойбуз. Элди поддерживать жүрөсүн. Ошо биздин коллективге өзүң көрүп калдың, өтө көп нагрузканы көтөрүп атабыз да. Потому что элдин баардыгы бизге келип атат. Бага түшүндүрмө берсем, биринчи ооруганда поликлиникага барыш керек, анан оорураак болсо бизге жөнөш, азыр эл аякка барбай эле бизге келип атат. Мисалы биз бир күндө норматив, мисалы да, мисалы катары 100 больной ала турган болсок, биз күнүнө 400-500 больной. Ошого карабай биздин коллективге баягыда сөз бергенде сөз деген болот. Эл көрүп отурат, элге уят болбойт. Бир тыйын сурабайсың. Бир тыйын сурабайсың. Күнүгө ошодон. Аксакалдарыбыз дагы туруп айтат, койгула, антпегиле. Алладан ыраазы болсун, адам өзү ыраазы болсо өзү берет. Эч сурабагыла. Ошол принцип менен келе атабыз. Эми өтө эле мактанып кетпейм, бирок мүчүлүктөр бар. Арабызда да канча-мынча баягы үй-бүлөдө баардыгы тегиз болбойт да. Бирок тарбиялап атабыз. Тарбиялап атабыз, вопростор өткөзүп атабыз, окутуп атабыз, карап атабыз, жаңы кадрларды алып атабыз. Нагрузка болсо да айда жок иштеп атабыз. Бирок министрибиз өзү келип көрүп кетти, ушу кадрдын маселеси менен жардам беребиз деп, Кудай кааласа жакын арада жардам берип калышат. Керек ушул отделенияны өзүбүз сүйлөшүп, акыбалы өтө начар болчу. Мына терезелер түшүп, эшиктер эски, биякта жаңы куруп коюлуп тура эшиктерин да. Анан ошо киребиз. Анан Мегаком компаниясынын руководствосуна барып, демөөрчүлүккө сүйлөшүп, ошого туура түшүндүрүп, бул биздин элибиздин больницасы, эл үчүн шаардын больницасына деп отуруп, ушуну полный евро ремонт кылып берди. Мегаком компаниясы. Мегаком логотиби менен мына. Бул жакта терезелери полностью пластик алмаштырды. Саңыздар. Бул жерден бир мамлекеттин акчасы кеткен жок, бул демөөрчүлүктүн акчасы. Мына мындай жаңы эшиктер. Жетекчи ар тараптан акча тапса болот да. Аракет мына жана жаңы кровать, жылуу жаштыкка отурушат. Жаңы терезелер бардыгы. Бул жер биздин бөлүм башы, бул отделениясы. Бул жигит жаңы келип, 1 жылдын ичинде бул отделениялар 1 жылда 49 операция болгон. Мына былтыркы жылдын 222 операция. То есть операция көтөрүлдү, бизге келген эл көбөйдү да. Уже аз келип, очередке жазылып операция болду. Азыр кайра инфекция көбөйүп кетти. Жакындан кайра ошол кайра осложнение анан бул жакшы жасалган турбайбы мындай? Мегаком компаниясы. Мегакомго алкыш айтчу да эле иш кылыптыр. Анан могулордон бери беришти, биздин балдарга беришти. Атайын картинкалар, Атайын картинкалар.
Бул себептердин баардыгы үйөт биздин экономик энергия деп сейчас болуп атат. Баары эс алынып жатышкан. Анан бул жак биз азыр больнойдун көптүгүнө байланыштуу биз адреналин жаап албайбыз да, потому что биз муктажбыз. Экинчиден мындай болот да, адреналин жаап койсоң, адам ооруларга место жок болуп калат. Бирок аны кылбай койсоң, ремонт кылбай койсоң, алдара болбойт. Эртең келип бизге условия жок деп айтышы мүмкүн. Ушундан жаман акыбалда бизди лечение кыласыңар деп үчүн мынау адреналин убагында неме кылып, убагында неме кылып атабыз. Дарылап атабыз. Кезек бул жакта. Бул жакта келсеңиз, бул жакта мына жаңы баардыгын жаңы эшиктерди койдук. Бул дагы мунун баардыгы жаңы. Полунан баштап потолоктон бери кечеси, кечеси жакчырабыз. Тиги терезеден бери жаңы кылдык. Бул адреналин Кудай болсо ушу 1 ай. Канча каражат берди ушуга? Ушу адреналинга мегаком 4,5 миллион сом кетти. Официально келип кол коюп неме. Бул адреналин мына приемдорго келип, бул адреналин жаңы балдар ротонан төрөлөт. Төрөлгөн балдардын бир проблемасы болуп калса, ушул адреналин берет. Жанагындай жылтуука деп коет, же кандай бир болсо, ушул жакка келип мүмкүн. Азыр мына кабинеттерди болуп атабыз, коридорго калды. Палаталардын баардыгын бүтүрдүк. Бул дагы мамлекеттин бир тиын акчасы кеткен жок, демөөрчүлөрдүн немеси болуп атат, акчасы. Мен азыр ата-энелердин акчасы чогултпай эле калса болот турбайбы? Жок, андай жок. Мына азыр жерде балдар неме анжот, баардыгы таптаза. Жаңы пол, жаңы терезе, жаңы освещение баардыгы. Ушуну кылып атабыз, Кудай буйрса. Эми коридорубуз калды, ушу бүтсө анан ачылганда чыгарабыз Кудай кааласа. Бул жактан түшүп кетсек болот, бул жактан түшүп жанагы приемный азыр мына жай айында быйылкы жылдын мына 3-жазда ремонтко планга коюлуп, сметасы берилип, Кудай буйрса ушу август айында деп атат, мэриянын күчү менен ошол жасалат деп атат. Сметасын берип немеге жеткирди. Ошондон могул жетет. Ушу условия түзүп балдарга неметип атабыз. Азыр ушу жерди көрүп алдыңыз, эмне прием аз болуп атпайбы? Кудай калса биздин планыбызда могул жерден чыгарып, бул жерден тамбуз коюп, азыр мен примерно тиги корпус жасап атам. Ошондой кылып кечки күзгө Кудай каласа адамдар кыйналбасын деп, дагы расширение кылып приемный кылабыз. Адамдарга условия түзүп атабыз да. Анан бул постоянно ремонттоо болуп турат, потому что жакында могул алмаштап Кудай калса. Анан бул жактан көрсөң көрдүңүзбү? Хирургия бөлүмүнө ошол жака эмнеде хирургический прием деп коет да, баягы ич ооруп аппендицит. Булардын баардыгы бир жерде болчу да. Бул бирдей прием эмес, канча лор прием, педиатр прием, хирург прием, анан окулист прием деп бөлүнүп баардыгы мынтип калды да. Эми здание эски да. Болгон мүмкүнчүлүгүбүз ушу да. Жаңы бияктан жаңы больница куруп берип атышат, Кудай кааласа бул 4 жылда бизге берип коет. Анан хирургия корпусу деп ошол айтат, операциянын баардыгы. Алдына жанагы приемный коет. Мына көрсөңүздөр бар, тана стекло коюп көрдүңүзбү? Ошол да дөнөрчүлөрдүн эмесинен. Жаңы курулуп аткан. Жаңы ошо алды жагына приемный болот. Дополнительный. Баардыгы ушу эл үчүн да, балдар үчүн. Мына анан подвальный помещение көргөзүп коюн жүрөм. Ушунча болду. Сени кармай албайм ана. Биринчи, экинчи этажы мына жаңы терезелер менен эле көрүнүп турат. Жаңы терезе, жаңы анан сапат болуп. 46 жылдан бери крыша алмаспаптыр. Быйыл алмашты, полный алмашты. Бул жактыкы. Могу үчтү. Полный жаңы болду. Мына даже ливневкадан бери жаңы болду. Бул корпус анан мына подвальный помещение менен договор түзүп, спонсор менен таап, медикалия менен. Подвал дегенде билесиңер да. Ооба. Азыр ушу подвалды биз алар бизге демөөрчүлүк кылып жасалдыбы азыр? Жасалды. Бизге базада керек да, студенттер өзүбүзгө кадр өстүрүш керек да. Анан мыналардан бери жасатып, мен дагы жаңы неме берсе да. Кафедра yok. Это подвальный помещение. Жылуу экен сонун. Бул жакта ошол кадр бөлүмү, студенттер. Мына подвалыбыз. Баардыгы жаңы, эврилимон. Терезелерден бери жаңы. Терезе, эшик баардыгы жаңы. Мына полдо кафелдерди коюлду. Böyle kafede çok bolçu da. Stüdent okulu. Çok kuşlu mallar geldi ama az 3'ten 20 okul da var.
келечекте биздин эртең ушун биздин студент неме врачтарыбыз, жаш врачтарыбыз болот. Буга да оңой, потому что подвал болбосо зданияга жаман жыт чыгат. Бияктан суу болсо айкы ыш чыгат, жанагындай сыз чыгат. Ошон үчүн биринчи подвалдан баштап оңдоп, бул жактан да үстү жакка эми 3-чү этаждан Кудай кааласа. Ошол эле замат ошо элге жакшы кызмат кылган, элге жакшы мамиле. Тиги корпусубузда дагы подвальный помещение ушундай ремонт болду. Кудум ушундай, даже лучше болду. Болгон мүмкүнчүлүгүнөн чыгарып атабыз да. Мындан келечекте өзүмдүн оюм деп атат. Ошо министр колдоп берип атат. Ошо өзүнчө эле киребизге бир чоң приемный салдырсак, бир этаждычы. Чет мамлекетке окшотуп киргенде, Ломоновского киргенде кабинасын бир ошого жетебиз Кудай кааласа. Аман болуп турсак эле. Ийгилик болсун анда сизге. Рахмат. Мына сөзүңүзгө турду деп белгилегибиз келет. Ушул жерде сиз айткансыз, ушул кемчиликтерибизди оңойбуз, түзөйбүз деп. Мына мен билишимче дээрлик адамдардан коомчулукта бул оорукана боюнча даттануу түшпөй калды. Демек оңолсо болот экен, демек өзгөртсө болот экен, жасаса болот экен, кылса болот экен деген нерсени далилдедиңиздер да. Бул нерсе менен эми биз ушул жагдайдан саламаттык сактоо министрлигине дагы баса белгилеп айткыбыз келет. Дал ушундай мекемелерге, дал ушундай өзгөртүп аткан, жаңылап аткан, коомчулукка чындыгында иштеп аткан мекемелерге, жетекчилерге жакшы көңүл буруп, кыргыз медицинасында бир жакшы жаңылыктарды жасап турушуна, көңүл бурушуна биз тилектеш экендигибизди айткыбыз келет. Ошол эми ушул нерсе түбөлүк эле болсун эми мындай. Айтканыңыз келсин, аракет кылабыз. Анан дагы бир баса белгилеп кетүүчү жакта, бул жакта эми бардык адам баары эле жакшы врач эмес, баары эле жаман врач эмес. Ошондуктан кимде ким ушул оорукана боюнча жанагындай кемчиликтер кетип аткан болсо, ушул жакта жанагындай туура эмес мамиле болуп аткан болсо, кайрылсаңыздар, биз сиздер менен чогуу дагы көңүл буруп, дагы ошол нерселерди токтотконго, дагы ошол нерселер оңолгонго сөз беребиз деп айткыбыз келет да. Рахмат анда, ден соолукта болуңуз. Рахмат сизге да. Ооба, мейлиңиздер, ийгилик. Өзүңүздөр көрүп болгондой, 5 кол тең эмес деген сөз бар кыргызда. Ошол эле учурда дагы бир жолу кайталагым келет. Бардык дарыгерлер жакшы эмес, бардык дарыгерлер жаман эмес. Бул нерседен өзүңүздөр бүтүм чыгарсаңыздар деп ойлойм. Анан негизи мен ушунчалык кубандым. Көп жарандардан мага ушундай кайрылуулар, ушундай жакшы сөздөр келип атты. Ошол балдар ооруканасы баягыдай болбой калыптыр. Мен бардым, 3 жолу бардым, мен баламдан акча албады, тигиндей болду, мындай болду деген жакшы сөздөрдү угуу бизге абдан жакшы сезимдерди калтырды да. Мына ушундан улам биз объективдүү баа бергенди үйрөнүшүбүз керек да, урматтуу көрөрмандар. Анткени иштеп аткан адамды биз иштеди, жакшы кылып атыптыр, өзгөртүптүр, оңоп коюптур деген сөздү да айта алышыбыз керек. Чындыгында мен дал ушул ооруканада жакшы өзгөрүүлөр болгондугун көрө алдым. Бул нерсе мен айтпайм, бул жерде баары периште, ой керемет болуп калыптыр, ой баары сонун экен, ой укмуш экен деп дагы айтпайм. Жогоруда айткандай, бардык дарыгерлер жакшы эмес, бардык дарыгерлер жаман эмес. Эгерде бул жакта кемчиликтер, жанагындай мыйзам бузуулар, жакшы эмес көрүнүштөр болуп аткан болсо, айтыңыздар. Биргеликте чогуу чаран коомчулукка алып чыгып, жетекчилиги дагы бул нерсени оңдогонго даяр экендигин, кайра ушундай нерселерди айтып көргөзгөнүбүзгө ыраазы экендигин да билдирди. Мына ошондуктан биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз, урматтуу көрөрмандар. Ар дайым ушул сапаттуу тейлөөнү талап кылышыбыз керек. Сапаттуу тейлөө мамлекеттик кызматтарда болушу шарт. Ошол. Анан эми биздин ишмердүүлүгүбүз токтобойт. Буюрса дагы да ушундай медициналык мекемелердеги мыйзамсыз жагдайларды, ушул балдардын укугун, энелердин укугун тепсеп аткан көрүнүштөрдү биз дайым көтөрүп коомчулукка алып чыгабыз. Биздин каналга жазылууну, пикир жазып, бөлүшүүнү дагы унутпаңыздар. Бар болуңуздар.